Дамир Осмонов. Бул ысым Европалык үлгүдөгү кардиолог-аритмолог адис катары белгилүү. Мындан 6 жыл мурун мекенине келип, жүрөк кан тамыр ооруларын дарылоо боюнча жаңы ыкмаларды ишке ашырууга киришкен. Ал башкы дарыгер катары иштеген Бикард клиникасы аз убакыттын ичинде эле өлкөдөгү эң алдыңкы дарылоо жайына айланды. Дамир Осмонов 1982 жылы туулган. Сапат эл аралык билим берүү мекемесине караштуу Оштогу Сема мектеп лицейин аяктаган. 1999 жылы мамлекеттик программанын негизинде Анкарадагы Хаджитепе университетинин медициналык факультетинин студенти болот. 6 жыл ал жактан окуп, 5 жыл ТУЗ программасы боюнча ординатураны бүтүргөн. Аталган программанын жыйынтыгы менен экзаменде эң жогорку балл алып, Стамбулдагы жүрөк кан тамыр хирургиясы госпиталына ишке орношкон эң биринчи чет өлкөлүк жаран. Түркиядагы мыкты кардиолог катары белгилүү боло баштаган Дамир кийин Казакстандан чакыруу алып, ал жакта да клиниканы жетектөөгө өткөн. Мээнеткеч, намыскөй Дамир Осмонов илимий изилдөөлөрүн уланта берди. Кыйла жылдан бери эмгектери эл аралык басылмаларга чыгып келет. Европалык кардиологдор союзунун жана жүрөк ритми боюнча Европалык бирикменин мүчөсү. АКШнын кардиологдор бирикмесине мүчө болгон жалгыз кыргыз окумуштуусу. Сонун, сиздин клиника. Ошол жер биздин клиника. Жер биз өзүбүз 2016 жылы март айында ачканбыз. 6 жыл болуп калды. 6 жыл болуп калды. Жер биздин регистратура, саламатсыңар. Келген бейтаптарыбыз биринчи эле ошо кыздарыбыз каршылайт. Келип, алар тосуп алышып туруп, бизден сурашат. Эмне үчүн келгенде, кандай, кимге жазылгандары, кандай максатта бул жерге. Кээ бирлери бейтаптардын туугандары болушу мүмкүн, кээ бирлери өздөрү көрүнгөнү келиши мүмкүн. Көрүнгөнү келгендер компьютердин базага киргизилет дагы. Бул компьютердин база больницанын ар тарабынан көрүлө берет. Азыр анан иш бөлмөңүзгө барып анда уланталык калган. Эртең менен ишке канчада келесиз? Эртең менен 8-15-терде келем. Балдарымды мектепке ала келгенче алар мектепке кирет дагы. Мен жумушка кирип кетем. Келүүдө биринчи кабинетке кирип, үстүмө алмаштырып, бейтаптарымы көргөнү. Саламатсызбы, Дамир Сергеевич? Саламатчылык. Бүгүн пациенттер, жазылган пациенттер бүгүн келет, 1 чейин прием болот. 3 коронография түштү, 1 пациент ЧПХ-га келди. Анда ага чейин биринчи бейтабызды көрүп коелу. Макул. Как фамилия? Нерзалиев. Меня беспокоит учащенность сердцебиения уже недолго. И одышка при ходьбе беспокоит. Понятно. На эхокардиографии действительно синусоидная тахикардия, учащенное сердцебиение, но таких структурных патологий по ЭКГ не увидим, конечно. Сейчас, если вы не против, сделаем эхокардиограмму, посмотрим структуру сердца. Хорошо, сюда проходите. Все отлично. На эхокардиограмме все чисто. У вас просто перенапряжение, за счет этого и учащенное сердцебиение. В принципе, опасного ничего нет, все хорошо. Из-за нервного стресса у вас перенапряжение. И сейчас назначу вам временно успокоительные таблетки. Продолжайте вести активный образ жизни. Саламатсызбы? Кандайсыз? Денсаулык кандай? Өзүңүз кандай сезип атасыз? Көкүрөк кандай, көкүрөк? Жакшы эле болуп атат. Ооруйт бир аз, эми жаңы эле операция болдуңуз. Клапаныңыз саатта иштеп атат. Давление, пульс, кислород сатурациясы баары жакшы экен. 17-нчи күн. Буюрса, жакын арада уже үйгө даярдана баштайсыз. Аман эсен болуңуз. Ушу силердин эмгегиңиз зор. Рахмат. Аркылуу же болбосо временный кардиостимуляторду оң желудок алып барып ошол жерден 180-200-дун тегерегинде удар кылабыз. Клапанды кеңейтип алгандан кийин натуральный клапанда. Бул уже искусственный клапан келатат. Точно буну рентген менен аябай четко жерин белгилегенден кийин ачып ордуна отурду.
Дамир Осмонов жүрөк кан тамыр ооруларын дарылоодо жаңы ыкмаларды киргизүү менен гана чектелбестен, жаш врачтарга билим менен тажрыйбаны айкалыштыруу боюнча да устат болуп калды. Биз ал иштеген клиникада болгонубузда кезектеги операциясына күбө болуп калдык. Сейчас буду делать укол, не беспокойтесь, это для обезболивания, хорошо? Не наркоз? Не наркоз. Наркоз не будем делать вам. Biz азыр 51 жаштагы аял бет аузга коронарография жасап баштадык. Бул аял бизге башка бир больницадан острый инфаркт менен түштү. Азыр биздин биринчи максатыбыз коронарография жасап, кайсыл тамыр тыгылган экенин аныктап, анан ошого жараша тыгылган тамырдын кайсы жерде экенин, кайсы анатомия экенин ошого карап, азыр биз оң тамырын көрөйүн деп атабыз. Оң тамырында атеросклеротический бляшкалары бар. Бирок инфарктка себеп болгон тамыр бул эмес. Оң тамырын тартып бүткөндөн соң, азыр биз сол жактагы тамырын көрөйүн деп атабыз. Жүрөктө оң жакта 1, сол жакта 2 тамыры бар. Сол жактагы тамыр жүрөктүн алдыңкы жагы менен жүрөктүн арка бетин кан менен камсыздайт. Бул процедуранын аты коронарография. Коронарографияда бейтап уктабайт. Ал толугу менен биз менен сүйлөшүп болгон нерсенин бардыгынан кабардар болуп турат. Жок, эми мен провизионал ачылып сол. Азыр биз коронарографиябызды толуктадык. Бул жакта экранда көрө турган болсок, передний нисходящая артерияда 99% тыгылып калган тамырды көрүп атабыз. Инфарктка себеп болгон тамыр ушул. Аябай жүрөктүн эң чоң тамыры, чоң участок тестанжат этет. Ошондуктан азыр бейтабыбыздын жүрөк канданышынын нормага келтирүү үчүн азыр жүрөктү кан тамырларын ачып, инфарктты толугу менен ушул жерден контроль кылып калууну ниеттеп атабыз. Сосуд тоже ушундай экен. Biraz экстазирован. Биз ушинтип азыр тыгылган тамырды ачып бүттүк. Инфаркт менен келген бейтабыбыз мына киргенибизге толугу менен жарым сааттын тегерегинде болду. Азыр тыгылган тамыры ачылды. Инфаркт азыр бул бейтапта жок деп айтсак болот. Эмнегеден да тыгылган тамырдын участогу азыр нормалдуу түрдө снабжаться этип атат. Все, мы закончили. Как самочувствие? Нормально? В груди ничего не беспокоит? Ну, сейчас забитый сосуд уже открылся. Дай бог, у вас теперь все будет хорошо. Иншаллах. Açmak mı где-то 2,5-3'te? Ну, мы уже договорились. Şişirgende buluşmuştu. Damir Asılbek менен таанышканыма 5 жыл болуп калды. Анан бу Дамир Асылбек өзүнүн кесипкөйлүгү менен айырмаланат да. Мисалы эгер биздин Кыргызстанда кардиологдорду алсак, ошол алдыңкы сапта деп койсом болот, башкалар таарынбасын, биринчи орунда деп айткандан деле болот, айтсам деле болот, бирок эми себеби өзүнүн жаштыгына карабай жакшы билим алган да, жакшы билим алган, анын өзүнүн аракети менен азыр абдан тажрыйбалуу кардиолог катары бүт
ыкмаларды өз колу менен жасай алат да. Андай кардиологдор аз. Мини инвазивный хирургия деп коет, стенд коет. Андан башка дагы ошо кан тамыр аркылуу жүрөккө ар кандай операцияларды өз колу менен жасай алат да. Анан Дамир Асылбековичтин дагы бир мүмкүнчүлүгү жогору болгондугу бул мектепте жана Сапат мектебинен билим алгандыгы, ошол жерде жана ыймандуулукка үйрөтүлгөн, анан англис тилин үйрөткөн. Себеби азыр биздин врачтардын эми жашы Дамирде курактуу врачтар көбү англис тилин билишпейт, эгер бул жакта окууну бүткөндөр да. Ошол жагынан алганда ошол жанагы диндин жакшы жактарын үлгүлүү, адамга керектүү немелерин өздөштүрүп алган, англис тилин өздөштүрүп алган, ошол жанагы Сапат мектебинин дагы таасири чоң деп эсептеймин да. Мен ошол клиника Бикартты баштарда алдымда мен ким менен иштейм, кандай иштейм, ким менин партнерым, даже врач болуш ойдо жок да. Мен турмушта баягы медет случайность или счастье деби ошол нерселерге ишенип калдым. Эмне дегенде мен клиниканы көргөн эле барып Алматыга мен Дамир Асылбекович менен таанышып, ушул мындай клиника куруп атам, чогуу иштешели деп мен сөзүмдү таштабай келип, ошол жерде өзүн медет риск кылдыбы, жакшы иштеген жерин таштап келип, Бикартта даже клиника курулган жок болчу. Ошону баардыгын көрүп, чечип, анан чогуу иштешели деп мына макулдашып, мына Бикарт клиникасын баштадык. Бирок мен ага сөз берген элем, Кудай кааласа келсең, ушу жакшы клиника курабыз, бүт шарттарын түзүп берем. Кудай кааласа Кыргызстанда эң алдыңкы кардиолог болуп эсептелесин деп. Мен ойлойм, ушу 6 жылдын ичинде ушул ийгиликтерге жетиштик. Ал ийгиликке жетиш үчүн Дамир Асылбекович өзүнүн аябай өзүнүн жакшы врач экенин, кардиолог экенин, андан башка аритмолог экенин көргөзө билди да. Ар бир пациентке болгон өзүнүн мамилеси, анан коллективге, анан көп адамдардын аң сезимин өзгөрттү да. Биз врачтарды мен өзүбүз иштеген, чет мамлекетте иштеген врачтардын мамилесин кескин өзгөрүш бар экенин сездим да. Даже мен өзүм кээ бир нерселерди Дамир Асылбековичтен көрүп өзгөрдүм да. Потому что турмушта биз дайыма үйрөнүш керек экен. Мен ойлойм, Дамир Асылбекович мындан кийин дагы чоң ийгиликтерге жетет. Потому что алар жаш, Кудай кааласа, алардын мына тынбай өзүнүн немесинде деңгээлин көбөйтүп атат. Мына уже Америка кардиолог ассоциациясынын мүчөсү, Кудай кааласа, андан да чоң лекцияларды берип жүрөт. Damir Bey'le biz 5 yıldır beraber çalışıyoruz. Ancak Damir Bey'le beraber Türkiye'de ortak arkadaşlarımız var. Çünkü Damir Bey'in ve benim tıp eğitimimiz hemen hemen aynı. O da Türkiye'de tıp fakültesi bitirmiş, Hacettepe'yi bitirmiş. Ve ortak noktamız Siyah Meslek Hastanesi. Damir Bey'i şöyle tarif edebilirim. Çok yönlü. Ne demek bu? Mesela bir kişi vardır, sadece bilimseldir. Bir kişi vardır, sadece işiyle ilgilenir. Bir kişi var, sadece sosyaldir. Ama Damir Bey'de bu birkaç faktör beraber aynı kişide var. Hem oldukça sosyaldir, hem bilimseldir, hem de işiyle çok ilgilenir. Bizim aramızdaki iş ilişkisi müthiş ahenkli, harmonik. Çünkü dünyada birkaç ekol var, tıp ekolü var. İşte Amerika'da 2 ekol var, bir de Avrupa ekolü var. Siyah meslek daha çok Amerikan ekolü, Texas Heart ekolü. O yüzden bizimle Damir Bey'in tıbbi yaklaşımı çok uyuyor. Karmaşık hastaları beraber değerlendiriyoruz. Bir hastaya standart dışı karmaşık bir hasta olduğu zaman biz beraber tedavi uyguluyoruz. Onun da benim de tedavi yaklaşımına çok benziyor. Eğer böyle çok daha karmaşık bir tabloyuz hemen literatüre bakıyoruz. O da bize tabii keyif veriyor. Damir Bey deyince aklıma tabii meslek hayatının dışında sosyal hayatta bahsetmek lazım. Oldukça aktif ve pozitif. O yüzden çalışanları motive eden bir kişi.
Бардык нерсенин башаты балалыкта деп коюшат. Дамир Осмоновдун терең билим, тарбия алышына башат болуп берген бала чагын, өспүрүм курагын билгибиз келип, анын туулуп өскөн кичи мекенине сапар алдык. Дегенде эле Дамир окуган Сапат эл аралык билим берүү мекемесине караштуу Сема мектеп лицейине бардык. Дамир мырза, бул сиз окуган, билим алган алтын уяңыз экен да, туурабы? Ооба, ушул жерден окуп, ушул жерден Туркияга жөнөгөнбүз бүтүргөндөн кийин. Бул лицейдин балдары турбайбы? Кандайсыңар? Сиз деген Бикарт клиникасынын главный хирургусу? Ооба. Кайдан билесиздер? Гуглдан окуп алган. Силер канчынчы класстасыңар? 9 класс. Абдан соң анда бүгүн агайыңар менен мектепте дагы жолугушуу болот, келгиле, Сиз ушул лицейде окуган турбайсызбы анда? Мектебиңиздер кайер эле? Бул лицейде окугам. Бул жерде. Бул жерде азыр ал здание жок экен. Көрүп мындай башкача болуп турам. Мен дагы бузулгандан кийин көрө эле келем. 11-классты биз mo бурчунда 2-нчи этажында кабинетибиз бар эле, ошол жерден бүтүргөнбүз. Бул эскилиги жеткенден кийин бузуп, анан жаңы корпустар курула баштаганы окшойт да. Бул ооба, жер титирөөдөн кийин жаракка кетип, мэрия жактан жараксыз деген абалда болгондугунан жаңы корпустар курулуп, азыр башкача болуп өзгөрүп калыптыр. Сонун экен, анда биз ошо ичинен дагы таанышалык, сиздин балдар менен жолугушалы. Менче сиздин лицейге келип көрүшүңүз деле күнүгө мындай ай сайын боло бербейт да, туурабы? Мындай убактыңыз деле жетпесе керек. Лицейге өзү көп эле келгим келет, бирок келгенде убакыт аябай тар болуп, бул жакка киргенге деле көп убакыт болбой эле кетип каласың. Мен көптөн бери келе келем. Сонун анда азыр кыдырып чогуу көрүп чыгалы. Мугалимдериңиз менен жолугушалы. Окуучулар дагы сизди күтүп жатышкан окшойт. Келе жатканда эле таанышпадыбыз. Сиз Дамир Осмоновсузбу? Сиз Бикарт клиникасын жетектейсизби? Ошол жакта иштейсизби деген, менимче сиз үчүн сыймык болуш керек мунун баардыгы. Азыр сиздин эжеңиз менен жолугат окшойбуз, аябай сүйүктүү эжеңиз менен мына биздин эң сүйүктүү апабыздай көргөн эжекебиз. Кандай эжеке? Жакшы бала. Сени көргөнүмө аябай кубанычтымын. Хош келипсиз. Ашыргүл эжекебиз биздин кыргыз тилинен мугалимибиз. Биздин Сапат окуу системасында биринчи бул жактан чыккан окуучуларды учураган эжекебиз. Азырга чейин жумуш кылып жүрөт. Мурда эркек лицейинде иштейчү, азыр кыздарга качып кеттир. Уулуңуз менен, окуучуңуз менен азыр аябай эле сыймыктанат болушуңуз керек, анткени сиздин уулуңуз да эле болуп калды да. Ооба. Туура айтасың, кызым. Сыймыктаныш бул биринчи тепкич да. Экинчи тепкич ушул сыймыктанган уулдарыбызды Аллахтан күндө 5 убак Аллахым ушуларды аман кылса экен, алтын баштар аман болсун, зоболоолору бийик болсун. Суық сөзден жаман көзден сақтасын деп жараткан Аллахтан тилеп отурабыз. Дамирдин эң балдардан айырмаланган бир сапаты бул көк болчу, өжөр болчу. Жетем дегенине жетчү. Бир эсимде бар, ушул лицейдин алдында олимпиададан келип аябай мындай неме болуп, кыжалат болуп, мен бул олимпиадага дагы даярданам, дагы жетем дегендери. Анан Дамир биринчи курста ошол Турцияга барып биринчи курста окуп атканда мага бир сүрөтүн жөнөтүп жибериптир. Эжеке, ушул китепти бир жылдын ичинде окуп бүтүрдүм депчи, бою менен барабар. Ошондо кыжалат болуп атам да, ушул китепти окуп бүткөнгө чейин Дамир ден соолугу кандай болду экен деп кыжалат болуп атам да. Демек бул дегеним ошол өжөрлүгү менен жетем дегенине жетип алдына максат койгону менен Дамир ушул илим билимге жетишти деп ойлойм. Дамир мырза, мына сиз Турцияда билим алып, ал жерде престиждүү клиникаларда иштөөңүздү таштап Кыргызстанга келишиңиздин түпкү себеби эмнеге байланыштуу болду? Эң негизги себеп бул патриоттук сезим. Өзүмдүн Кыргызстанда төрөлүп, бул жерде окуп, бул жакта чоңойгонум, ата энемдин бул жакта болгону жана негизги кыргыз элим.
Кыргызстан деп жүрөк алеп жалеп болуп атат. Кыргызстанда бир жаңылык киргизейин, кардиологиянын өсүшүнө салым кошоюн деген ниет жетелеп келди деп айтсак болот экен да. Туура. Кээде ушул Кыргызстанда иштеп атып, мындай бир көңүлүңүз кайт болгон учурлар болгон жокпу анан? Болуп турат. Эми Кыргызстан стабилдүү бир өлкө болуп саналбагандыгы үчүн Кыргызстанда биринчиден шарттар эми чет өлкөдөгү алдыңкы Европа өлкөлөрүндөгүдөй шарттар болбогондугу, Кыргызстандын экономикалык ситуациясынын ал өлкөлөрдөн айырмаланып турушу, Кыргызстандын соц пакеттеринин жок болгондугу, Кыргызстандагы өзүбүздүн эле кесиптештердин көрө албастык сезимдери, мындай көз көрүнөрлүк буттосу болбосо дагы аңдып качан катагыла коет экенибизин тепселеп, мындагы каталар менен бетине мындай аша чаап коет экенбиз деген сөздөр дагы айтылган, ошондой ниеттер дагы сезилип жүргөн. Мындай учурларды эстегенде мындай эмнеге ушундай жакшы шартка кайра кайтып кеткенге себеп болбосун деген учурлар Кайра кеткиңиз келген учурлар да болгон, болуп калат. Азыр деле болобу андай учур? Эми азыр келгениме 6 жыл болуп калды. 6 жылда кыйла эле турукташып, бул жактын шарттарына көнүп, бул жактан чындыгында эле ошо кесибин жакшы билген дарыгерлерге муктаждыгы бар экендигин көргөндөн кийин кетпегенге аракет көбүрөөк. Өткөндө сиздин багы кесиптештериңиздин айрымдары менен ошол сүйлөшүп олтурганда сиздеги кесиптик бир артыкчылыкты белгилешти кардиолог катары. Мисалы кардиологдор өзүнүн багыты менен гана багы узкий багыт боюнча кетишсе, Дамир мырза бардыгын комплекстүү алып кеткен Кыргызстандагы бирден бир дарыгер деп белгилешти да. Бул чындыгында мисалы абдан сыймыктана турган нерсе. Ушул багытыңызды башка кесиптештериңизге үйрөтүп, өз алдыңызча мындай мектеп түзөйүн деген оюңуз барбы? Негизи бул дүйнөлүк кардиологияда мактанарлык деле нерсе эмес. Эмнеге дегенде Европа, Америкада кардиолог деген түшүнүк, ошол сиз айткан бардык багытты алып кете алган түшүнүккө кирет. Бирок Кыргызстанда ал жок болот. Кыргызстанда андай эмес. Дамир мырза, сиз азыр ошо медицинадагы азыркы тапта сиз багындырган ийгиликтердин бардыгынан башаты менимче ушул Сапат лицейиндеги билим алууңуздан башталса түптөлсө керек да. Лицей сизге эмне берди? Лицей мага эмне берди? Бул аябай жакшы суроо. Эмнегенде бул нерсени берди деп тактага айтып кетиш кыйын. Бербеди деген абдан эле туура эмес болуп калат. Биринчиден Сапат мага билим берди. Экинчиден Сапат мага тарбия берди. Тарбияны бир гана окуу максатында эмес, элге жардам берүү, эң негизги ата-эненин сыйлоону, үй бүлөнүн маанисин, өзүңдүн тегерегиңдеги досторуңа берген маанини, өзүң жакшы жашап атканда кошунаңдын ач калышынын туура эмес болгондугун маанисин мен ушу Сапат лицейлеринен үйрөндүм. Бикарттын аты көбүрөөк атала баштады. Эмне үчүн? Бул айтылган мекеме мурда салыштыра турган башка бир мекеме болбогондуктан биз мындайбыз деп туруп аябай көп нерселерди өтө жогору деңгээлде экенин мындай айтып жүрүшкөнү менен иш-чаралар боюнча көп нерседен өзү аркада калып эле жүргөн жактары дагы бар болчу. Ар нерсе салыштыруу менен ортого чыгат. Эгер биз дагы азыр өзүбүздү жакшыбыз деп эч ким менен салыштырбай эле өзүбүздүн ичибизде эле жүрө берсек, анда биз дүйнөдө көп жерден артта калабыз. Ошол нерсе болбосун деп биз жылда европалык, америкалык болгон атайын кардиологдор жамаатынын конгресстерине үзгүлтүксүз катышып турабыз.
Бул жерде катышканда жаңылыктарды үйрөнөбүз. Ал жаңылыктардан кайсынысын кылган эффективдүүрөөк, кайсынысын кылган анча деле керек эмес экенин байкаштырабыз да, ошого жараша өзүбүз илимибизди бул жака ыңгайлаштырган аракет кылып турабыз. Азыр ушул Кыргызстандагы мындай кардиология жаатындагы иштеген мамлекеттик, жеке менчик борборлордон Бикарт, сиз жетектеген Бикарт клиникасы эмнеси менен айырмаланат? Уникалдуулугу эмнеде бүгүн? Бикарттын уникалдуулугу биринчиден доказательная медицина. Аныкталган илимий, аныкталган дарылоо ыкмаларын колдонуусу. Муну түптөөдө же болбосо муну алып кетүүдө башында бир аз мындай тартынычтар, бир аз коркунучтар дагы болгон. Эмнеге дегенде Кыргызстанда советтик базада кайсыл дарылоо ыкмасы отуруп калса, ошондон чыгуу бир аз кыйын болгон да. Бикарт ал база менен иштеген жок. Эмнеге дегенде Бикартка биз Европада, Америкада кайсы далилденген тактикалар бар болсо, ошол ыкмаларды колдондук дагы, ошол ыкмалар туура экени, ошол ыкмалар менен көп бейтапка жардам бере ала тургандары жыл өткөн сайын көрүнө баштагандыгы бул негизги ыкма болду. Экинчиден, бул клиникада эң негизги эми бейтапты биринчи орунга коюу. Бейтапка жараша индивидуалдык подход кылуу жана жумушчулардын дагы өзүнүн жөн эле жумушка эле келип кеттим деген принциптен сырткары жерде дарылоо бейтаптын биринчи орунга коюлгандыгы эң негизги ошо бизди алдыга тарткан себептерден бири деп ойлойм. Дамир Осмонов кичи мекенде болгон сапарында бирге окуган классташтары менен дагы учурашууга убакыт тапты. Биз Дамир экөөбүз классташтар менен мектепте окуп жүргөндө негизи эле Дамирдин көп мындай жардамын көрдүм. Мен лично мен өзүм сабак жактан болсун, мындай гуманитар жактан болсун, башка жактан болсун, моральный жакта болсун, мындай жардам берет эле. Кээ бир нерсе бар сурасаң, сабакта жардам берет эле. Ошондо өжөрүлүгү бизге мисал болот эле да. Андан кийин Анкарага чогуу болдук. Анкарада чогуу болгондо дагы неделясына 2 жолу мындай жолугуп турат элек. Чогуу футбол ойнойт элек. Мен мисалы үчүн бир футбол балдар ойной турмусу Дамир биринчи оюма келет эле. Дамир келсен ойно, ал келет эле. Дамир квартирада ал жакта жашап жүргөндө үйүнө көп барчу элем. Дамир барып сүйлөшүп отуруп, баягы эми Ильяс ал жакта үчөөбүз баягы бул жакта чогуу болгон үчүн ал жакка баргандан кийин бири-бирибизди изделип турат элек. Кийин Ильяс келе бергенден кийин баягы Дамир экөөбүз калдык ал жакта. Анан баягы изденип турат элем. Бир мындай бир ал жакта чет мамлекетте жүргөндөн кийин бир башка мүшкүл түшөт, же бир мындай кайгы капа болот, же өзүңчө бир мындай сыгыласың. Ошондо Дамирдин жанына барасың. Дамир мындай проблема эле, мындай бул сабак окуп отурган жеринен дагы аябайт эле. Чакырып, кел досум, эмне проблема бар, чечейли, сүйлөшөйлү. Ошолдон аябай ыраазы болот элем. Анан үйүнөн чыгып кеткендө ыраазы болуп, кучакташып, рахмат айтып чыгып кетет элем. Бизде эми ошол айтып кеткендей Дамирден үлгү ала турган жактар эми бул ата энени сыйлоодо, өмүрлүк жарына болгон мамиле, үй бүлөсүнө. Анан бул бизге ошко келгенде ушул досторго болгон бир мамилесинен үлгү алабыз да биз. Дамир Осмоновдун алтын уясы болгон мектебиндеги жылуу таасирлери менен анын чоңойгон үйүнө жөнөдүк. Билим, тарбия менен бирге адамгерчиликтин, жөнөкөйлүктүн жогорку үлгүсүн көрсөткөн Дамир Осмоновдун үйүндөгү таасирлери биз үчүн да кызык болуп турду. Нанды барып жүрүп келейинчи. Тандырга өзүңүз жабасызбы? Ооба, өзүм жабам. Уулуңуз келатканда жабайын келейт деп ысык нанды жаап, даярдап турайын дедим да. Сонун экен. Ооба да. Нан жабабыз да. Сонун бекен. Сонун экен. Бал неберелериме жаап. Неберелериңизге бул кичинекейлерин да ооба. жапка тургайсызбы? Кичинекейлериме. Мына
Дамир мырза, сиздин уулдарыңызга, кыздарыңызга даярдап атыптыр. Ооба да. Буюрса сонун экен. Апам жатканда жапкан нанды сагынам деп ушуларды айтып турабыз. Огородко клубника дагы эмне өстүрөсүз? Клубника бар, малина бар, тиги жагына помидор, болгарскийлер дегенбиз. Баарын өзүңүз Ооба, өз колуңуз баардыгы өзүбүз эгебиз, Кудай буйрса. Анан Дамир мырзанын кыздары, уулдары келет. Ооба, неберелер кеңири, Кудай буйрса. Ооба. Каникулду күтүп эсептеп отурушат баарысы. Эми азыр жаңы жаз келип. Азыр жаңы жаз келип. Жаңы жаз келип азыр жакшы чыга элек болуп Ооба, атат. гүлдөрүм гүлдөп атат, бирок алды гүлдөп калды. Өлчөлөр. Балдар киргенде эле билинбей калат. Араларында бекинип. Сиз келгенде кээде отошуп, чөптөрүн жулуп, жардам бересизби? Келип калса, убактысы болсо. Мен көптөн бери ал жумуштарды кыла элекмин. Мына кичинекейибиз кылат азыр. Кыска эле убакыт туруп эле кайра эртең менен кетип калып мындай. Анан мен келгенде атам дагы тирүү убагында эч качан мындай жумушка салганга эметпейт эле. Өзү жасап коет. Өзү жасап коет эле келгенге чейин. Мен билбейм, аяшат калпам да. Келгенде жумушка салышпайт эле. Доктордун колу кир болсо, врачты көрө албай калат да, колуңдун. Ооба, клеткаларын өлтүрбө дейбиз да, кызмат кылдырбайбыз. Бурул апа, уулуңуз менен ушинтип мындай сүйлөшүп олтурган, сыр жазып чечишкен учурлар көп болобу? Бишкекке барганда, убактысы болгон кезде, үйүндө убакыт болгон кезде, ооба, сүйлөшүп отурганга убакыт табабыз. Неберелер менен, балдар менен. Багы мурда мектепте окуп жүргөн кезинде келип, сыр чечишип, апа деп эркелеген учурлар көп болсо керек. Азыр ошондой эркелейби, жокпу? Азыр андай эркелегенге убактысы жок. Кээде эркелейт, эми ага убакыт керек да. Так, жаш кезиндегидей бар болбойт да, чоңойгондо бала өзгөрөт характерлери. Өзүнүн балдарын эркелетип калат экен да. Балдарын эркелет, бизге убактысы болбой аз болуп калат да. Неберелериңиз менимче сиздин мындай өз балаңыздан, Дамир мырзадан дагы таттуу болуп калса керек азыр, э? Алар азыр качан келесиз деп күтүп атышат мени, Кудай буйрса. Кандай эле Дамир мырза бала кезинде? Мындай тиричиликке жардам берчү эле же дайыма ошол эле мындай сабакка көбүрөөк көңүл бөлчү эле? Жок, үй турмушка дайым бизде жалаң эркек балдар болгон үчүн булар апасы менен тең алышып, айткан жумушумду аткарышат болчу. Ар ким өзүнүн милдети бар болчу, бири идиш жуйт болчу, бири үй жыйнайт болчу. Жардам беришет эле. Дамир мырзанын полномочиясы эмне эле? Мунуку основной идиш жуйт болчу, үй жыйнайт болчу, сыртка чыгып. Тамак жасачу. Бар жокко жардам берчү. Тамакты өзүм жасайт болчумун. Дамир мырзанын өзүнөн сурайлыкчы, азыр мындай айылга өзүңүз деле жумушуңузга байланыштуу азыраак келип калып атыптырсыз. Анан келгенде эмнени эстейсиз? Ошо өзүңүздүн кичи мекениңиз, өзүңүздүн туулган үйүңүз, эмне жөнүндө көбүрөөк ойлоносуз? Бул жак мага телефон зарядкасы бүтүп калганда зарядты толтураткыла. Ошондой сезилет да. Мен университетте окуп жүргөндө дагы ошондой болчу. Күзүндө сентябрда кетчүмүн. Анан же июндүн ортолорунда же аягында ошо экзамендердин баарын тапшырып коюп, Турцияда окуп жүргөндө студенттерге Анталияда, Бодрумда иштегенге аябай сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Эмнеден биз орусча билгендигибиз үчүн орус туристтер ал жака көп барып, бир сезондо ошо $2000, $3000 иштеп койгонго мүмкүнчүлүк бар эле, бирок мен бир жолу дагы барган жокмун. Эмнеден келип бул жакта 3 ай атамдын, апамдын койнунда отуруп, энергияны алып, ошо 9 айга жете турганчалык энергияны алып кетчүмүн. Ошо азыр дагы келгенде ошол эле эме менен келем, максат менен келем. Эмнеден ушул жерде чоңойгонбуз, ушул жерде ойноп жүргөнбүз. Келгенде эчтеке кылбаган учурда дагы перенагрузка аябай сонун болот бул жерде. Сиз ата-энеңиздин мындай берген тарбиясынан көбүрөөк кимисинен мындай үлгү алдыңыз? Мындай үйдө катуураак кимиси сизге мамиле жасачу эле же бар ата-эненин экөөнүн тең жумшак, мындай эрке өстүрдү? Бизде кичинекейибизде башынан аягына чейин апам эле өстүрдү. Атам жумушуна байланыштуу азыр мен өзүмө
элестетип көрсөм, ушул мен курактуу жаштарда атам көп деле үйгө келе алчу эмес. Ал убакча жетекчи болуп иштегендигинен көбүнчө эле ошо отчетторго, башка шаарларга жумушунан бошой албай эле жүрчү. Мен кичинекей кезиме элестетип көрсөм, атамдын үйдө болгон убактысын көп деле эсимде жок. Мектепке болобу, садикке болобу, кайсы жакка болбосун чогулуштарга бир гана апам өзү барчу. Ошондо ойлойт элем, атам эмнеге келбейт деп. Азыр мен балдарымды ойлоп көрсөм, мен да балдардын бир да чогулушуна барбайт экем. Ошол эле адат уланып аткандай болуп атат да. Медик болушуна сиздин таасири аябагандай чоң болду деп айтышат. Менимче бул сиз үчүн аябагандай сыймык болсо керек, алба? Сыймык, себеби булар кичинекейинен менин ишканама барып көп ойношчу. Мен Таш көмүрдө жашаганда булар иштен чыкканда айына обязательно менин ишканамда мени менен чогуу отурат болчу, иш бүткүчөктү. Иш бүткөндө чогуу кайра үйгө кетет элек. Ошол ар дайым медиктер менен бирге жүрүп, ошол себептен анан өзүнчө бир мааниси таасир этсе керек да бир нерсе. Кесип тандаарда сиз да кеңеш бердиңизби? Жок. Бул уже тандап акырындан ошо окуулардын кайсы бирин окуйн дегенде анан ошо медицинада окуй берейинби деп медицинаны тандады. Каарманыбыз Дамир Осмонов үй бүлөнүн камкор атасы. Өмүрлүк жары Бегайым менен бирге 4 баланы тарбиялап келе жатышат. Как уроки прошли? Не устали? Пятерки есть? Да. Молодцы. Азыр заман өзгөрүп, биз балдарыбызда дагы кыска расстояние болсо дагы үйдөн мектепке өзүн жөнөткүбүз келбейт, ишенич жок, машина көп. Биздин жаштыгыбызда мен 11 класска чейин мектепке маршрутка менен же машина менен барган эмесмин. Кээде бизди машина менен таштап койчу, бирок 1 класстан баштап мектепке жөө барып жүргөм да. Семада окуп жүргөндө биздин мектеп менен үйдүн арасында чоң талаа болчу, 2 километрлик. Ошол жол менен барчубуз. Кар жааганда, жамгыр жааганда баткак жол менен жол тандап, кээде ылайга батып. Мындай машина менен таштаган учурлар аз эле болгон өзү. Азыр болсо балдарды дагы өздөрү басып барып келишин каалайсың, бирок экинчи жагынан коркосуң. Жолдо транспорт көп. Кээде менден кечирээк барышат үйгө. Эмне дегенде сабакка келишет, сабактан чыккандан кийин күндө курстарга барышат. Бул жактан алып эле апасы же шахматка, же дзюдого алып барат балдарды. Ошентип аптанын 5 күнү эртең менен үйдөн 7:30 чыгып, кайра кечинде 7:30-8 барышат. Биздин учурда мындай курс аябай аз болчу. Ошондуктан мен кичинекейимде көп деле курстарга барган жокмун. Привет. Как дела? А что ты плачешь? Не болды. Мама случайно больно сделала. Я ее успокоила. Папа, мне мама купила резиночки. Вас сегодня рано, да, взяли? Да? Хотела всех выиграть сегодня, да? Особенно я. Я сегодня всем проснулась. Быстрее всех, да? За девочками, если смотреть, аккуратно, чтобы они сильно не бегали. Не бегайте, девочки. Да, идите вон там поиграйте. Вон сзади поиграйте. Biz баш кошконубузга 13 жыл болду. Мен Туркияда окуп жүргөндө, ал убакта ошо кардиологияда ординатураны өтүп жүргөн учурда 2008 жылы биз таанышып калып, 2009-да баш коштук. Андан бери 13 жыл өтүптүр. Ошо Кудайга шүгүр, үй бүлөбүздө азыр 4 балабыз бар. 3 кыз, 1 уул. Чоң кызым Стамбулда төрөлдү. Андан кийинки уул менен үчүнчүсү кыз
Ал экөө Алматыда төрөлдү. Ал эми эң кичинебиз болсо, биз Бишкекке келгенден кийин бул жакта төрөлдү. Биздин үй бүлөлүк бактыбыз ошо өзүбүздүн бирге баш кошуп жакшы бири-бирибизди түшүнүк менен жашаганыбыз жана ошондой эле биздин балдарыбыз. Канчалык биз балдарыбызды көрүп, аларды жакшы көргөн сайын биз өзүбүздүн дагы ата-энелерибизди унутпайбыз. Атабыз өзү 24 саат иштейт десек болот да, эч качан мындай тынбайт. Телефон ар дайым жанында. Пациенттер чалып калса же больницадан чакырып калса деп постоянно мындай жанында турат. Ошо бирок карабастан балдарыбыз менен аябай көп убакыт кечирген аракеттенет. Кандай болсо дагы суббота, воскресенье ошо дем алыш күндөрү бир жакка чыгып, ойнотуп, балдарды бир жакка алып чыгып келет. Опа! А ты? Хвостик.